Саламатсыздарбы урматтуу фермерлер. Бүгүнкү биздин видео сабагыбыз айыл чарба малдарын тоюттандыруу үчүн үй шартында силос даярдоо технологиясын үйрөтүү. Тоют деп малдарды тоюттандыруу үчүн колдонулуучу сиңимдүү азыктарды атайбыз. Негизинен тоюттар тоют өсүмдүктөрүнөн жана минералдардан алынган азыктар болуп эсептелинет. Фермерлер шартына жараша тала чөбү, саман, беде жана жүгөрүнүн паясын кышкы мезгилинде тоюттандыруу үчүн камдашат. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин фермерлер көз өлчөө менен бир тектүү тоютту колдонуп багып жаткандыгы өкүнүчтүү. Тоют нормасынын көз ченем менен бергендиги, кесек тоют берүү менен чектелгендиги, тирүүлө салмагы, жашы, жынысы, сүт берүү өлчөмүн эске алынбай тоют берүүсү. Ар бир фермер өзүнүн колуна бар тоюттарды эске алып, тоют нормасын иштеп чыгат. Тоют нормасы деген малдардын жашоосуна, физиологиялык муктаждыгын жана дени сак болушун камсыздоочу азыктар. Бул азыктар малдардын жаш курагына жана жыныстык өзгөчөлүгүн эске алуу менен түзүлөт. Бул тоют азыктары кесек тоют деп атайбыз. Ал эми чыктуу тоюттардан силос жана сенаж даярдоону бүгүнкү күндө биздин фермерлер даярдабай калды. Ошонун кесепетинен малдардан алынуучу азыктар сүт, эт, кошумча салмак жана күгө келүү циклынын бузулгандыгын бардыгыбызга белгилүү. Эгерде сиздин багып жаткан уюңуздун салмагы 500 килограммды түзсө, бир күндө 10 литрди берип жатса, анда сиз төмөндөгү тоютту 3-4 жолу бөлүп бериңиз. Тала чөбү 7 килограмм, силос 20 килограмм, комбикорм 2 килограмм, саман 5 килограмм. Жалпы 11 тоют бирдиги түзөт. Ири мүздүү малдарды силос менен тоюттандыруудагы артыкчылыктары. Бир суткада 500 грамм тирүүлө салмактан 800 граммга көбөйөт. Малдын физиологиялык абалы туруктуу болуп, күгө келүү мезгили өзгөрбөйт. Боз малдардын музоосунун өнүп өсүүсүнө оң таасирин берет. Ошондуктан бүгүнкү биздин видео сабагыбыз үй шартында силос даярдоо жана тоюттандырууга арналган. Силос абасыз мекендикте даярдалган жашыл массадагы тоют. Ал эми бул тоютта бардык керектүү азыктар жана витаминдер сакталат. Бул илимий негизделген. Силос негизинен жүгөрү өсүмдүктөрүнөн даярдалат. Силостоо мезгили дүмбүл убагы. Ал эми силостоо үчүн атайын комбайн урут. Жүгөрүнүн сөңгүк жалбырактары 3-5 сантиметрден чоң эмес өлчөмдө майдаланат. 1 килограмм сапаттуу силостун курамында 0,20 тоют бирдигин түзөт. Сиңимдүү протеин 14 мг, кальций 1,5, фосфор 0,5 жана каротин 15 мг түзүш керек. Ал эми кычкылдуулугу 4,2ден ашпаган, нымдуулугу 70-75% түзүү зарыл. Бүгүн биз мына жүгөрү таласына келдик. Силос үчүн эгилген атайын бул жүгөрү ала тоо гибридиндеги 110 күндүк жүгөрү. Эгилген күнү 5 май. Бүгүнкү күндө бул жүгөрү өсүлүп, жетилип, атайын оруу мезгилине келген. Буга чейин бул жүгөрүнү 2 жолу сугарылган, 250 килограммдан гектарына кармамид берилген. Азыркы ушул мезгилде бул жерде 6 гектар аянтка эгилип, 130-140 тонна жашыл массаны алууну күтүлүүдө. Силос үчүн даярдалуучу жүгөрүнүн уруу мезгилин аныктоо үчүн биз атайын талаага келип, жүгөрүнүн дүмбүлүнүн атайын жулуп алып, ичиндеги данын сыгып көргөндө сүт чачырайт. Бул ушул биздин жүгөрүнүн силос үчүн даярдоо үчүн мезгили келгенин биз билсек болот. Жүгөрү силосубуз атайын техника менен урулгандан кийин биз бул жерде көрүп турабыз. Жүгөрүнүн жашыл массасы 3-5 сантиметрден кыркылган. Бул туура биздин технология туура келет. Андан сырткары бул жашыл массада 70-75% нымдуулукта экенин биз көрүп турабыз. Бул биздин ушул даярдалып аткан силостун сапатына чоң таасирин тийгизет.
таладагы жүгөрүбүздү атайын комбайндын жардамы менен оруп, майдалап, силосто даярдай турган траншеябызга ташыйбыз. Силосто үчүн атайын даярдалган траншеянын капталынан полиэтилен пленкасы менен жабылат. Алып келинген жашыл массаны биз траншеянын ичине төшөйбүз. Атайын техника менен биз трамбовкалайбыз. Жашыл массаны 25-30 сантиметр катмарынан кийин биз атайын туз менен себебиз. Силостун сапаты тегиз жана жакшы ныктоого, трамбовкалоого көз каранды. Тегиз ныкталбаган силос бул сапатсыз силос болот. Себеби андагы аба толук чыкпай калат. Ошондуктан чоң, кастамандуу, эстоо, салмактуу техникаларды колдонуу керек. Даяр болгон силос алтын түстүү болуп, өзүнүн өзгөчөлүк спецификалык жыты болот. Эгерде биз силосту жыттап көргөндө туздалган бадыраң же болбосо туздалган капустанын жытын келип турат. Даярдалган силосто уйлар үчүн жакшы жештүү, сиңимдүү, өзүнө бүт азыктарды сактаган чыктуу тоют болуп саналат. Эгерде сиз үй шартында силос даярдайм десеңиз, төмөндөгү кадамдарды аткарыңыз. Биринчи кадам: силос чуңкурчанын ордун аныктаңыз. Экинчи кадам: чуңкурчаны казып, бетондоп же пленка менен төшөңүз. Үчүнчү кадам: эң түбүнө 20 сантиметрден кем эмес саман төшөңүз. Төртүнчү кадам: дүмбүл учурундагы оруп алынган жүгөрүнү 3-5 сантиметр өлчөмүндө атайын майдалагычтар менен кыркыңыз. Бешинчи кадам: 25-30 сантиметр кыркылган жашыл массаны чуңкурчага тегиз төшөңүз. Алтынчы кадам: биринчи катмарга 1 килограмм өлчөмүндөгү тузду чачыңыз. Жетинчи кадам: трамбовкалоо, тыгыздоо, ныктоо. Кол менен тегиз ныктап чыгуу зарыл. Сегизинчи кадам: качан чуңкурча толук балык жоон формасына келгенче кайрадан саман төшөп, 4-5 катмар кайра-кайра кайталоого талапка ылайык. Чуңкурдун үстүнө саман төшөп, аба кирбегендей абалда пленка менен жабыңыз. 25-30 сантиметр менен чуңкурчанын топурак менен жабыңыз. Силостоо үчүн даярдалган чуңкурчанын көлөмү: узуну 2 метр, туурасы 1,5 метр, тереңдиги 1,5 метр болуусу зарыл. Бул чуңкурча 4,5 метр кубту түзөт. Тажрыйба көрсөткөндөй, 1 метр куб аянтка 500 килограмм жашыл масса даярдалат. Же болбосо биздин чуңкурчага 2,5 тонна силос даярдалат. Урматтуу фермерлер, биз сиздерге айыл чарба малдарын тоюттандырууда үй шартында силос даярдоо технологиясын видео сабак аркылуу жеткирдик. Бул технологияны колдонуп, өз чарбаңызда арбын, эт, сүт өндүрүп, үй бүлөлүк кирешеңиздер көбөйтөт деп ишенебиз.